Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 21 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Жоламан Мээрим Үзүр Бишкектеги турнирде россиялык балбандарды жеңди. Кыргызстандык балбандар Россиядан келген спортчуларды жеңип алды. Белгилей кетсек, учурда Бишкекте Поддубный рестлинг лига спорттук күрөш боюнча беттеш өтүүдө. Анда Үзүр Жусупбеков Александр Головинди 3-3 эсеби менен утуп алды. Мында Үзүр акыркы аракетти жасаган үчүн жеңүүчү деп табылды. Андан соң Токио Олимпиадасынын коло байгесинин ээси Мерим Жуманазарова чыгып, Ксения Буракованы 6-2 эсебинде жеңди. Ал эми дүйнө чемпиону Жоламан Шаршенбеков россиялык Анвар Аллахаяров менен күрөшүп баштап, 2-мүнөткө келгенде каршылашы жамбашка көтөрүп чабам деп бутун кайрып алды. Мындан улам Жоламанга жеңиш ыйгарылды. Кыргызстандык балбан жаракат алган атаандашын килем үстүнөн көтөрүп алып кетти. Аны мындай мамилеси залда отургандардын алкоосуна татыган. Аталган турнирде дүйнөнүн күчтүү балбандарынын катышуусунда кыл чайнашкан кармаштар тартууланат. Ага Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү Заурбек Сидаков жана Заур Угуев, оюндун байге ээлери Артур Найфонов Россия, Амир Заре Иран, дүйнө чемпиондору Малхас Амоян Армениядан келген спортчулар катышат. Ташиев лейкоз менен ооруган баланын дарылануусуна акча берүүнү убадалады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дарыланууга муктаж Дайырбек Маматкалыевке материалдык жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Клопко УКМКнын басма сөз кызматы 20 декабрда кабарлады. Маалыматка ылайык, өспүрүмгө курч лимфопластикалык лейкоз диагнозу коюлган. Анын ата-энеси Ташиев менен кезигип, балага химиотерапиялык курс жетишсиз болуп жатканын айткан. Ошондой эле толук сакайып кетүүсү үчүн өспүрүмгө операция жасатуу керектигин белгилешкен. Ал эми Ташиев баланы Индиянын Фортис медициналык мекемесинде текшерүүдөн өткөрүүгө жана операцияга каржылык колдоо көрсөтүүнү убадалаган. Бирок атайын кызматтан баланын дарылануусуна канча сом бөлүнөрүн жана каражат кайдан алынаарын ачыкташкан жок. Акча мамлекеттин эсебинен бөлүнөбү же Ташиев өз чөнтөгүнөн чыгарабы белгисиз. Камчыбек Ташиев бийликке келгенден бери муктаждарга жардам бергени тууралуу сүрөт видеолор Регион телеканалына жарыяланып келет. Үстүбүздөгү жылдын 6 мартында да Ташиев кичи мекени Сузак районунун Барпа айылында бөйрөк оорусунан жабыркаган Гүлжан Абдыразак кызына үй куруп бергени айтылган. Ал эми ноябрь айында Ташиев үй бүлөсүнүн эсебинен Жалал Абадтагы 4 көчөгө асфальт төшөп берген. Ага дейли жергиликтүүлөр тарабынан аталган көчөгө Ташиевдин атасы Кыдырша Ташиевдин ысымы ыйгарылган. Маркум чегарачынын кош бойлуу жубайы, 2 баланын аскердик бөлүктө күн кечириши, үйдү алган апасы эмне дейт? Буга чейин Тажикстандын кол салуусунан каза болгон чегарачынын кош бойлуу жубайы жана 2 баласы аскер бөлүктө күн кечирип жатканы маалымдалган болчу. Сереп медиа маалымат агенттиги чегара кызматына жогорудагы окуя боюнча кайрылганда маркум чегарачыга үй берилгенин жана аталган мекеме маркумдун үй бүлөлүк маселелерине кийлигише албай тургандыгын билдиришкен. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаевдин айтымында үй маркумдун апасына берилген жана жакын арада алар менен сүйлөшүү жүргүзүлөт. Маркумдун жубайы кош бойлуу Сатина Лайлиева 2 баласы менен аскердик бөлүктө жашоону улантып келет жана анын башка барарга жайы жок. Маркумдун апасынын турмуш басмасына берген комментарийинде Сатина Лайлиева уулунун 2 никесиндеги жубайы экенин айтып берген. Ал уулун жалгыз чоңойтконун жана уулунун 1 жубайы менен болгон никеден баласында карайып турганын билдирген. Небереси 8 класста окуй тургандыгын, Ош шаарынан берилген 2 бөлмөлүү үйдү келечекте ага өткөрүп берерин, үйдүн ага берилиши мыйзамдуу деп эсептей тургандыгын кошумчалаган. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде простатит оорусу менен ооруп жатсаңыз, төшөктө алсыздык болуп атса, сперманын проценти аз болуп атса, анда хеймей дарысын ичиңиз. Бул эч кандай зыянсыз чөптөрдөн жасалган. Мунун ичкенде биринчи күнү эле результат берет. Толук маалымат алам десеңиздер, экрандагы номерга байланышыңыздар. Ысык көлгө келип карманган жөрөлгөсүн бузган чет өлкөлүктөр. Ысык көл облусу ар кайсы өлкөлөрдөн келген туристтердин эң көп барган жери болуп келген. Жайында аларды ысык көл өзүнө тартат. Ал эми кышкысын туристтер Каракол лыжа базасына келгенди адатка айландырышкан. Ысык көл облусунда Хан Тенгири чокусу жана Кыргызстандын эң бийик чекити Жеңиш чокусунда жайгашкан. Акыркы жылдары Каракол шаары кышкысында көптөгөн туристтерди тосуп алууда. Булар негизинен кышкы спорттун түрлөрүн сүйүүчүлөр, лыжа жана сноуборд.
Кышкы спорттун күйөрмандарынын арасында фрирайд популярдуу болууда. Тоодо лыжа тээп, сноуборд тепкенди жактырган көптөгөн адамдар үчүн фрирайд кыялдан болуп саналат. Анткени ал чоң бурулуштарды, үлпүлдөгөн каарларды жана эркиндик сезимин тартуулайт. Турмуш басмасынын кабарчысы Каракол шаарынын тургуну 20 жылдан бери туристтер менен иштешип келе жаткан Максат Айткулов менен маектешти. Маегин сиздерге сунуштайбыз. Максат Айткулов 1982 жылы 11 ноябрда туулган. Кесиби боюнча тоодогу туристтик маршруттардын гиди. Бул кесип менен 9 класстан тарта алектене баштаган. Ошондон бери ал туристтерге комплекстүү турлар, лыжа тебүү, ат минүү, шаарга экскурсия жасоо, альпинизм турларын уюштуруп камсыз кылып келет. Жыл сайын туристтер жана жергиликтүү тургундар арасында лыжа жана сноуборд тебүүнү сүйүүчүлөрдүн агымы көбөйүүдө. Анын тез таанылып популярдуу болушунун факторлорунун бири бул социалдык тармактар, деди ал. Максаттын айтымында уникалдуу тоолор жана үлпүлдөгөн каар Кыргызстанга фрирайд ышкыбоздорун тартат. Борбордук Азияда бизде уникалдуу тоолуу рельеф жана фрирайд үчүн жакшы каар бар. Ошондой эле биздин улуттук колоритибизди белгилей кетүү керек. Туристтер элибизди, маданиятыбызды, тамак ашыбызды жакшы көрүшөт. Мунун баары эстен кеткис окуяны жаратат. Ошондуктан эл бизге тартылат, деди Максат Айткулов. Айткулов кошумчалагандай, фрирайд үчүн негизинен Европадан жана лыжа туризми өнүккөн башка өлкөлөрдөн келишет, бирок өзгөчөлүктөрү бар. Маселен, былтыр Мароккодон биринчи жолу сноуборд тепкени турист келип, анан ак суунун жыргалаң айылы абдан жаккан ага. Ысык көлгө кышында келген туристтер эстен кеткис жаратылышты, экологияны, достук атмосфераны жана лыжа тебүүдөгү эмоцияларды өзгөчө белгилешет, деди ал. Максаттын айтымында туристтер менен иштешүү абдан кызык. Күн сайын ар кандай адамдарды, ар кандай каада салтты кездештиресиң. Ал өз тажрыйбасынан бир окуя менен бөлүштү. Бизге Австралиядан туристтер келишти. Алар вегетариан болгондуктан эт жебей турганын айтышты. Бирок 5 күндөн кийин эт жей башташты. Силерге жегенге болбойт да десем, алар Кыргызстандын жайыттар эң сонун жерлер. Бул жерде жашаган жаныбарлар да бактылуу, ал эми бактылууларды деп күлүп жиберишти. Ошентип алар органикалык эттин даамын татып көрүштү, деди ал. Максат белгилегендей, адамдар жапайы, жабдылбаган трассалардан түшкөндө фрирайдтан сөз менен жеткис эркиндик жана учуу сезимин алышат. Бирок ошол эле учурда коопсуздукту да унутпаш керек. Сноуборд менен лыжа тебүүнү үйрөнүп жаткандар тоого чыгууга шашылбашы керек. Бул үчүн сизде лыжа тебүү жөндөмү болушу керек. Анткени аянттан тышкары лыжа тебүү өмүргө өтө коркунучтуу. Каар көчкүгө каршы жабдуулардын комплекти, аптечка жана көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген шартта навигация көндүмдөрү жана сиз менен бирге аймакты билген адамдарды коштоп жүрүү керек, деген тоо гиди Максат Айткулов. Кытай элчиси Айгүл Жапарова жетектеген фондду колдоосун улантат. Президент Садыр Жапаровдун аялы Эне балага тирек коомдук фондунун жетекчиси Айгүл Жапарова Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен Баткенде тигүү, нан жабуу ишканаларын ачуу долбооруна байланыштуу аземге катышкан. Аталган элчиликтин басма сөз кызматы бул долбоор Бейжиңдин колдоосу менен ишке ашырылганын кабарлады. Элчилик Эне балага тирек фондунун социалдык долбоорлорун колдонуу мындан ары дагы улантаарын айткан. Элчи өз сөзүндө ишканаларды ачуу ийгиликтүү болгонун белгилеп, эки өлкөнүн достугунун тарых таржымалы узун экенин, эки мамлекеттин тарыхында стратегиялык өнөктөштүгү эң жакшы этапта турганын белгилеген. Айгүл Жапарова элчиликке колдоосу үчүн ыраазычылык билдирген. Долбоордогу ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн жергиликтүү элдин пикири эске алынганын, алардын айрыкча аялдарды жумуш менен камсыз кылууда социалдык туруктуулукту жана экономиканы өнүктүрүүдөгү мааниси чоң экенин белгиледи, деп көрсөтүлгөн маалыматта. Эне балага тирек фонду жана анын жетекчилиги буга байланыштуу маалымат тараткан жок. Баткенде долбоордун алкагында канча ишкана ачылганы, канча адам иш менен камсыз болгону азырынча беймаалым. Айгүл Жапарова жетектеген фонд башында Үмүт булагы деп аталып жүргөн жана Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык азыркы аталышы менен ушул жылдын март айында кайра каттоодон өткөн. Жаңы жыл түнү Бишкекте фейерверк болот. Канча акча сарпталары айтылды. Жаңы жылдын түнүндө Бишкектин борборунда майрамдык салют атылат. Бул тууралуу кала мэриясынан билдиришти. Майрамдык салютту уюштурууга шаардык бюджеттен 755 миң сом бөлүнгөн. Буга чейин тендерде 900 миң сом каралганы айтылган. Ала Тоо аянтында концерт да өтөт. Эске салсак, өткөн 2 жыл катары менен баш калаанын бийлиги түтүндөн улам майрамдык салюттан баш тарткан. Быйыл майрамдык фейерверк эгемендүүлүк күнүндө 31 августта болду.
Төраға Шакиев Россиянын элчиси Николай Удовиченкону кабыл алды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченкону кабыл алды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Төрага Кыргызстан Россия менен калыптанган стратегиялык өнөктөштүктү артырап өнүктүрүүгө кызыктар экенин белгилеген. Мамлекеттер аралык байланышыбыз өз ара ишенимге жана тарыхый алакага негизделгени менен өзгөчөлөнүп келет. Андыктан бардык багыттагы кызматташтыкты арттырып, ЭЭП, ШКУ, КМШ өңдүү эл аралык уюмдардын алкагындагы өнөктөштүктү да жигердүү өнүктүрүүбүз кажет деген Шакиев. Ал ошондой эле экономикалык мамилелердин азыркы абалына токтолду. Төраганын айтымында үстүбүздөгү жылдын 9 айында эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2,2 миллиард долларга жетип, 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 36,8%га көп болгон. Бул албетте чек эмес. Биз негизги соода өнөктөшүүбүз катары Россия менен экономикалык байланышты мындан ары да чыңдоону көздөйбүз деп кошумчалады Шакиев. Ал кийинки жылы Россия Федерациясына расмий иш сапары менен баруу планында бар экенин билдирген. Өз кезегинде Удовиченко эки тараптуу жана эл аралык аянтчалардагы алакалардын учурдагы абалы тууралуу маалымат берди. Айрыкча экономика, медицина, маданият, өзгөчө кырдаалдардан коргоо жана коопсуздук жаатында кызматташтыкка өзгөчө маани берилип жатканын белгиледи. Мындан тышкары билим берүү тармагы боюнча ири долбоорлор иштелип чыгып, Кыргызстанда мектептерди куруу пландалып жатканын сөз кылган. Ошондой эле быйыл туризм чөйрөсүндө да жыйынтыктар жакшы экенин айткан. Элчи мындан түз аба каттамдарынын көптүгү жакшы таасир бергенин кошумчалады.